Assalamu алейкум, урматтуу Нуркейджи YouTube каналынын катталуучулары, көрүүчүлөрү. Кутмандуу куш күнүңүздөр менен бүгүн 4-число 3-ай 2022-жыл Москва убактысы боюнча саат 3 болду, урматтуу көрүүчүлөр. Мен бир жерге азыр бир акелерибиздин, байкелерибиздин жаңы ачылган эстосуна келдим. Автосервиске келдим, мындай айтканда. Азыр мен бир сыйра көрүп чыктым, ичинде өтө сонун экен. Ичи кенен, жылуу, анан мындай эки подъемник, кыскасын айтканда, мындай бардык условиясы менен машиненин бардык түрүнү мындай кандай кыйынчылыктар болбосун, ходовойдон мотор, шиномонтаж, обклейка, андан сырткары таксопарк дагы бар экен, достор. Бул чыгарылышта мен сиздерге ушул байкелерибизден жакшылап маалымат алып берейин. Ремонттун кандай түрлөрүн жасайт. Андан сырткары таксопаркы тууралуу, таксиге керектүү бардык документтерди дагы жасайбыз деп атат. Канчалык деңгээлде жакшы кызмат көрсөтөт, сиздер менен чогуу көрөбүз. Бизден алыстабай туруңуздар, каналга подписацияны басып, лайктан басып, ылдыйга өз ой пикириңизди калтырсаңыз болот. Биз баштадык, анда бизге ийгилик каалап коюңуздар, ичине кирейли. Мынакей достор, ушундай жер экен, мына сырт воротасы утеплять этилген, көрүп турасыздар. Бул байкебиз азыр бир биз менен чогуу кандай кызматтарды көрсөтөт, бизге кеңири маалымат бермекчи. Байке, Ассаламу алейкум. Биз ушул автосервис ачтык эле. Жалпы мекендештерибизге кызмат көрсөтөлү деп. Ушул автосервисибиз ичинде мотор, ходовой, оклейка, Яндекс.ке бренд жасайбыз, жана таксопаркыбыз бар. Таксопаркка бүт таксиге керектелүүчү документтерди бүт баарын жасайбыз. Бирге ичкериге кирсек, калганын ошол жактан көрсөтөлү дедик эле. жүрүңүз анда байке. Мына Матиз өзүңүзгү? Өзүбүздүкү. Сатылбайбы? Жок. Мына достор, Матизди көрдүңүздөрбү? Так, ичине кирейли. Бисмиллахиррахманиррахим. Бул жакта сиздер бул каналды дагы бир аз поддержка кылып, достор, подписаться кнопкасын басып, лайктан басып коюңуздар. Мен сиздерге бир сеттен көрсөтө баштайын. Бул жакта сиздерге карайбы? Детейлинг бренд, тонировка ушул жактан болот. Всё, кеттик анда. Бул жагында Жага дагы келечекке подъемник коюп туруп, дагы чоңойтоюн деген. без очередь замена масла кылабыз да. Буюрса ошондой ниеттер бар. Жакшы, анда ичине кирейли. Убактылуу мында эме экен, бирок ичи өтө кенен экен, достор. Мына көрдүңүздөр, бул жакта эки подъемник турат. Бул жагында оклейка жасап атат, өйдө жагында атайын клиенттер үчүн олтуруучу место окшойт, Ылдыйда дагы. бул жагында дагы бар экен, көрдүңүздөрбү? Так, бир четтен баштасак анда, мына подъемниктерди көрүп турасыздар, достор. Бул жерде ходовой часть менен билишим боюнча мотор, бул такси келип калыптыр. Таксинин несин жасап атат, көрөйлүчү. Ассаламу алейкум байке. Кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы, рахмат. Кеңес болуңуз, кармап коелу. Иштериңиз Жакшы. болуп атабы? Болду. Кандай болуп атат иши? Кыргыз номерби? Ооба. Мына Кыргызстандын номери, достор, 01 521. Байке, канча жылдан бери студия иштеп атасыз? 1 жылдан бери иштейбиз. 1 жылдан бери. Ооба. Именно ушул студия канчадан бери? Ушул столо 1 айдан бери. 1 айдан бери. Сиз эмне ходовой жасайсызбы? Эмне кыласыз? Жасайбыз. Же мотор, сатор так кыла бересиз? Мотор саторду ажыгындашып кыла беребиз. Негизинен ходовой экен, сизге. Негизинен ходовой болот. Азыр мунун несин жасап атасыз? Муну ходовкасын карап коюп атабыз. Диагностика кылып ба? Жакшы, ийгилик байке. Так, анан дальше. Бул машинанын несин жасап атат азыр? Таксини ким жасап атат? Таксини ким жасап атат? Жок окшойт. Дальше кеттик, достор. Бул жакта ходовой часть, кыскасы мотор, коробка замена масла турат. Коробканын дагы замена майын алмаштырасыз да? Бүт баарын жасайсыздар. Шиномонтаж. Бул жакта андан сырткары шиномонтаж бар экен, достор. Кыскасын айтканда, бир эле жерге кирип, машинаңыздын каалаган жерине оңдотуп, түздөтүп кетсеңиз болот. Наклейка бул жакта. Бул инелерибиз канча жылдан бери иштейт экен? Ассаламу алейкум. Кандай туган, жакшыбы? Иштериң болуп атабы? Болду. Сен наклейка кыласың? Канча жылдан бери кыласың? 7 айдан бери. 7 айдан бери. Жакшы. Азыр наклейкалардын дагы баасын билебиз. Мисалы, ушул сит экен, Kia Ceed. Полный сарыга обклейка канча болот? Сарыга азыр бир аз кымбатыраак болот. 12 000 болот. 12 000 болуп атат. 9-10 000 болуп жүргөн. Азыр кичине товар поставка жок болгондон ушундай.
Госполосача. Белый, серый, желтый, анан плюс бренд. Общий 3700. Общий 3700, да? Бренд полоса, если без страховки болса, 2000. Да, госполоса. Серия менен желтый. Түшүнүктүү. Мына достор, көрдүңүздөрбү? Машина içinde ээси отурат. Так, кардарлар үчүн. Бул жак өзүңүздөрдүн офисиңиздер. Таксопарк тууралуу бир сыйра маалымат берип койсоң. Таксопарк суткасына Кел отуруп алыңыз. биздин парк менен иштешсе, керектүү документтерди биз аябай эле арзан түрдө жасап бергени мүмкүнчүлүгүбүз бар мындай. Мисалы, Ошон үчүн бүт бар жокторду даярдап. Эми 2 саат жаңа электронный путевой лист күчкө кирет деп атат. Азыр ошонун үстүндө иштеп атабыз. Буюрса жакын күндөрдө даярдайбыз. электронный путевой лист болгондо кандай WhatsApp эле жана WhatsApp эле Telegramдан азыр иштешип атат. Көпчүлүк. Мисалы, сиздердин паркыңыздарда иштесе, балдар үчүн мындай эме канча болот путевой лист? 100 сом. 100 сом болгондо ал Bir айлыгына 100 сом. бир айга 100 сом. Таксопарктын проценти канча? 100 сом суткасына. Суткасына 100 сом. Иштесе, иштебесе 100 сом. Жок, иштебесе алынбайт. Иштебесе алынбайт. Иштебесе алынбайт. Өтө сонун экен, достор. Эмеден акча чечүү боюнча. Акча чечүү боюнча суткасына күн сайын если мүмкүнчүлүгү болсо 14 миңден чечкени мүмкүнчүлүк бар, 30 сом комиссия болгон. 30 сом комиссия. Аны мисалы бир чечкенде 2000 чечип, экинчи чечкенде да 3000 чечсе, ар бир чечкенин 30 сом эле. Өтө сонун экен, достор. Мына 100 рубль путевой лист. 100 рубль мындай айтканда эме комиссиясы. 1 плюс 1 мындай айткандачы. Таксопарктын аталышы кандай? 3 семерка. 3 семерка. 3 жети. Жетинин бири кызыр деп ошого коюлган. Так, байкебизден дагы кошумча маалымат алайлы, достор. Байке, кошумча маалыматыңыз барбы? Бар. Такси кызматында иштеп жүргөн таксисттерге, жанакы частный өзүнүн машинесинде жүргөндөргө аябай эле ыңгайлуу шарттарыбыз бар. Миң уккандан бир көргөн дейт. Бул жерге келип, биздин парк менен иштешсеңиздер 20% скидкабыз болот. Услуга бул жактан мүмкүн кадагой кыласыздар. Жак, лейка же бренд. Өзүбүздүн туугандарга кош колдоп жардамыбызды берүүбүзгө даярбыз. Биздин дагы парк менен бир иштешип көрүңүздөр. 24 саат эч кандай проблемасы жок, акчаңыздарды чече бересиздер. Иштесе 100 рубль алынат. Иштесе 100 рубль алынат. Иштебесе эч кандай эме дополнительный услуга жок. Мына достор, адрести айтып коеюн. Электролитный проезд, дом 3А, строение 1. Метро кайсы метро? Метро Нагорный. Дагы кайсы метрого жакын? Каширскийге жакын. Каширскийге жакын, Нагатинскийге жакын, бул жак Академическийге жакын. Юзауга мына көбүнчө биздин таксисттер ушу Юзауда иш жакшы болот деп ушул районда жашашканга ушул жерден ата эместе таба баштык эле. Но Павлецкий вокзалдын үстү жагы эле болуп калат. Мына ийгилик байке. Рахмат. Буюрса, өзүнүн сапыр болуп иштеп жүргөн өзүнүн бир туугандарга жакшы кызматтарды көрсөтө бериңиздер. Тапканыңыздарга береке берсин Аллахым. Мына, достор, көрдүңүздөр, колубуздан келишинче бар жогун айтып жеткиргенге аракет кылдык. Мен азыр сиздерге сыртты дагы бир сыйра көрсөтөйүн дагы. То есть өдө жагын айтпадым. Өдө жагында чай кофеси бекер экен, достор. Келесиздер, машинени ходовойго киргизип коюп, же наклейка киргизип коюп, олтурасыздар бул жакта. Кофени кылып алып, чайды ичип алып, жылуу жумшак балдар иштеп атат. Бир сыйра сыртты көрсөтөйүн дагы. Анан акырында айта турган сөзүм бар, достор. Наклейканы чаптап атат эмес. Көрдүңүздөрбү? Кофени кармап алып, иштеп кылып атат. Мына ушундай достор, келип өзүңүздөрдүн машинеңиздерди ходовой жагын, мотор жагын, замена масла, обклейка, шиномонтаж жана ушул 3 семерка таксопаркы менен дагы иштешип көрүңүздөр. Условиясы өтө жакшы экен. Мисалы 100 рубль иштесеңиздер эле гана алат. Башка парктарда иштесең, иштебесең 100 рубльдан алат. Андан сырткары путевой лист боюнча. Путевой лист 100 рубль экен, достор. Мындай айтканда бекер эле экен да. Ушундай адрестерин калтырып коебуз.
телефон номерин калтырып коебуз. Андан сырткары достор, мен сиздерге айтып өтөйүн, ушул акыркы убакта Россия Украина ортосунда кичине конфликт болуп атат, көрүп атасыздар. Сиздерден дагы бир суранып өтөбүз. Өтүнүчүм бар, мен өзүм атымдан Нуркеж YouTube каналынын коллегабыздын атынан өзүбүздүн мындай көрүүчүлөргө эч бир видеого война тууралуу болобу, ушул Украин, Кыргызстан же башка бир именно ушу азыркы учурда болуп жаткан конфликт тууралуу бир видеонун астына өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди мындай жазбаңыздар. Адвокат болбойлу. Баякы мындай айтканда деген отка өзүнүн кыргыздардын атына мындай айтканда кыянаттык кылбайлы. Ошон үчүн барыңыздарга ийгилик, бөөдө кырсыктан сак болуңуздар. Кийинки видеодон жолугушканча аман болуңуздар.